Германияда Дубайдағы климаттық саммитке барышы керек болған делегацияның учағы тоңып учпай қалғанба. Айрым басылмалар делегация Мюнхендегі аэропорттан шыға албағаны туралы жазып жатат. Тмедиа маалыматты текшеріп көрді. Жаңылықты орыс, қазақ жана қырғыз маалымат сайттары жазған. Бары тең эч кандай булакка таянбай, Шот телеграм каналындағы видеоға ғана шилтеме берген. Германияның Мюнхен шарында чындыгында эле декабрдын башында катуу суук түшүп, аэропортто каттамдар токтотулган. Мюнхен аэропортунан учкан негизги авиакомпаниялардын бири сууктан улам сырты тоңуп калган учактардын сүрөтү менен бөлүшкөн. Бирок расмий жана беделдүү сайттарда Германия делегациясы бул аэропорттон учканы тууралуу маалыматтар жок. Мюнхен өлкөнүн түштүгүндө жайгашкан район. Ал эми делегация Борбор шаардан, башкача айтканда Берлинден учмак. Ачык булактардан Германия делегациясынын Дубайга качан учканы тууралуу маалыматтарды таба алган жокпуз. Бирок делегация учурда саммитке катышып жатат. Анткени 2 декабрда Bild басылмасы Германиянын канцлери Олаф Шолстун конференциядагы сүрөт менен бөлүшкөн. Иш-чара учурунда тартылган видео далилдер дагы бар. Deutsche Welle басылмасында саммиттеги видео түрмөктөн Шолстун учактан түшкөн кадрларын көрүүгө болот. Bild сайтынын маалыматы боюнча Дубайдагы климаттык саммит 30 ноябрда башталган. Ал 12 декабрга чейин уланат. Иш-чарага Германиядан 250 өкүлдөн турган делегация барары тууралуу маалыматтар бар. Саммит башталган күнү тагыраагы 30 ноябрда Германиянын климат боюнча мамлекеттик катчысы Женнифер Моргандын конференция болуп жаткан учурда берген интервьюсу жарыяланган. Ал эми 3 декабрда Германиянын экономикалык кызматташтык жана өнүктүрүү министри Twitterдеги баракчасына Дубайдагы конференциядан кайтып жатканы тууралуу сүрөттөрдү жүктөгөн. Учактын тоңуп калганы тууралуу маалыматтар 2 декабрда тарай баштаган эске алсак, бул такталбаган маалымат. Жыйынтык Германиянын Мюнхен аэропортунда катуу сууктан улам каттамдар токтотулганы чын. Бирок тасмадагы учак Дубайдагы климаттык саммитке бараткан делегацияга тиешелүү экени тастыкталган жок. Делегация конференцияга убагында барган жана катышып жатат.